Азыркы учурда көп орусча сүйлөп кыргыз тилин унутуп баратабыз. Орусча да сүйлөй албайбыз, кыргыздар, кечирип койгула мени. Ушинтип өзүбүздү алдабайлы. Орус тилин да үйрөнүү керек, бирок кыргыз тилин почти сүйлөбөй калганды дейт. Кандай жазсаңар ошондой окуйм дедим мен. Кыргыз тилин почти сүйлөбөй калгандар көбөйдү. Кыргызстандагы университет, колледж жана мамлекеттеги сабактарды, мектептеги сабактарды кыргыз тилине которсо болобу? Албетте орус тилин дагы үйрөнүү керек. Үйрөнүү деген эки үй менен жазылыш керек да. Бирок аны кошумча катары үйрөнсөк жакшы болот эле дейт. Менин максатым ушул. Кыргыз жигиттери, кыздары биринчи кыргыз тилинде ушундай куш сайрагандай сайрап, орус тилин дагы, керекпи түрк тилин дагы, керекпи кытай тилин, англис тилин, немис тилин, өзбек тилин, казак тилин өздөштүрүп алсаңыздар, өзүңүздөргө пайда. Анын пайдасын өзүңүздөрдөн башка бир киши көрбөйт. Анан аны милдет катары көрбөгүлө. Орус тилин окутуп атат, же башка тилди үйрөнүп атабыз деп. Үйрөнгүлө. Бирок ким болсоң ошол бол, кыргыз тилинде түш жоргандай болушуң керек. Сүйлөө же сүйлөм куроо эрежелерин так сакташыбыз керек. Ачуу чындыкты айтайын сиздерге. Биздин Кыргызстанда Дунган мектеби барбы? Жок. Уйгур тилинде мектеп барбы? Жок. Эмне үчүн алар бүтүн баары өзүнүн тилинде сүйлөйт? Кандай дейсиздер? Жигиттер, маселе намыста. Маселе кулк мүнөздө. Биз оомабыз. Биз жетелемебиз. Биз туруктуу боло албай атабыз. Кай жактан келсе ошол жактын ырын-ырдап кеткенге биринчи катарда турган элдерден болуп калдык тилекке каршы. Эмнеге? Мамлекетте мектеби жок, башкасы жок. Алар өз тилинде сүйлөйт.